Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Москвада мигранттар арасында менингокок инфекциясы жайылып баштады. Москва шаарынын башкы санитардык дарыгери Елена Андреева Москвадагы менингокок инфекциясы боюнча олуттуу абал негизинен эмгек мигранттары арасында аныкталганын билдирди. Анын айтымында жайдан бери ооруга чалдыккандардын саны өсүүдө. Андреева өкмөт вакцинаны мамлекеттик резервден жөнөткөнүн, учурда баштапкы медициналык санитардык жардамдын адистери жер-жерлерде бригадалары менен мигранттарды эмдеп жатканын айтты. Дарыгер ошондой эле өтө бат жугуучу инфекция экенин белгиледи. Шаарда менингокок инфекциясы боюнча оор кылырдаал түзүлдү. Бул инфекция негизинен мигранттарда аныкталат. Бүгүнкү күндө шаарды менингокок инфекциясы каптап калбоо үчүн бүтүндөй даярдык блогун иштеп чыктык, деди Елена Андреева. Маалым болгондой, 2022 жылдын 10 айында эмгек мигранттардын арасында 32 оорунун очогу аныкталган. Менингокок инфекциясы кишинин менингокок козгогон жугуштуу оорусу. Менингококтор суу адамдардын дем алуу органдарында узакка чейин, кээде өмүр бою жашай берет. Ооруну менингокту алып жүрүүчүлөр таратат. Мында кабыкчалар сезгенип, бүт борбордук нерв система жабыркайт. Менингокок инфекциясы кыш чыгарда, эрте жазда кезигет. Анын көбөйүшүнө дем алуу жолунун сезгениши, ар түрдүү сасык тумоолор шарт түзүп, оорунун тарышына көмөк болушат. Менингококтор оорулуудан же ташуучулардан алар жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөгөндө шилекейдин чачырандылары менен бөлүнүп, айланадагы соо кишилерге ооз, мурун аркылуу кирип чугат. Менингокок айлана чөйрөдө жашоого туруксуз болгондуктан суу адам оорунун булагына абдан жакын, тыгыз катнашта болгондо гана жугат. Ошондуктан оору айрыкча көпчүлүктүү, эл тыгыз жайланышкан нымдуу, жылуу, аба алмашпаган бөлмөлөрдө, жатаканаларда тез таралат. Оорунун белгилери: менингокок инфекциясы менен төрдүү жаштагылар, айрыкча жаш балдар, 1 жаштан 14 жаштагылар чейин көп ооруйт. Оорунун алгачкы белгилери менингокок жуккандан 1-3 күн өткөндө пайда боло баштайт. Кээ бир кишилерде мурунда, кеңил жерилде топтолгон микробтор, назофарингти, сасык тумоонун белгилери пайда кылат. Оорулуунун жалпы абалы анча деле начарлабайт. Бирок башы, тамак ооруп жөтөлөт, мурун бүткөндөн дем кыстыгат, тез-тез чүчкүрөт, дененин температурасы 37-38 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Тилекке каршы дарттын мындай жеңил түрү сейрек учурайт. Көбүнчө оор түрү кезигет. Мурун кеңил жердеги менингоктор канга өтүп, андан мээге жетип көбөйүп, топтолуп, кабыкчаларын сезгендирет. Айрым учурда менингокок инфекциясы сепсиске айланганда бүт денени кызамыкка окшош чыбырчыктар жыш каптап, териге кан куюлуп, чоң тактар пайда болот. Эгерде мындай кан куюлуу ички органдарда болсо, бөйрөктө, жүрөктө, мээде, өпкөдө жалпы кан басымы төмөндөгөндүктөн оорулууну сактап калуу кыйындайт. Мында дароо медициналык жардам көрсөтүлбөсө, кырсыкка дуушар болушу мүмкүн. Демек, оорунун алгачкы белгилери баш ооруу, кусуу, температуранын жогорулашы жана башкалар байкалар замат врачка кайрылуу зарыл. Врач келгенче оорулууну төшөккө жаткырып, жылуу ороп же жаап, чекесине муздак суу куюлган жылыткыч же сууланган таза чүпүрөктү басып, жылуу чай ичирип туруу керек. Ал жаткан бөлмөдө тынчтык өкүм сүрөп, жымжырт болуу зарыл. Үйдүн терезелери калкаланып, ичи күңүрт болгону оң. Күн нуру же таамай тийген электр жарыгы, катуу дабыштар, сүйлөө, музыка жана башкалар оорунун белгилерин күчөтүп, жөөлүү, чочуу жана калтырап титирөө кайталанысы мүмкүн. Медициналык жардам келгенче көрүнгөн дарыларды ичирип, бет алды дарылоо чоң жаңылыштык. Алар жардам көрсөтүүнүн ордуна дарт белгилерин будамайлап, туура диагноз коюуга жана эрте дарылоого тоскоолдук кылат. Колдон келишинче оорулууну ылдам 1 сутканын ичинде ооруканага жеткизүү талапка ылайык. Диагнозун тезинен коюп жана туура дарылоо бул дарттын коркунучтуу кабылдоолорунун алдын алат. Булак Назар Ньюскеji. Президент Садыр Жапаров иш сапар менен Катарга келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 18 декабрда Катардын эмири шейх
Тамим бен Хамад Аль Танинин чакыруусу менен Катар мамлекетине иш сапар менен келди. Мамлекет башчысынын учагы Доха шаарындагы Хамад International эл аралык аэропортуна конду. Килем төшөлүп, арда кароол тизилген. Президент Садыр Жапаровду тараптан Катардын спорт жана жаштар министри Салах бин Ганим Аль Али тосуп алды. Булак президент кежи. Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жол долбоорунун кеңсеси Бишкекте ачылат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууга эл аралык каржы уюмдары тартылат. Бул тууралуу Өзбекстандын президентинин маалымат кызматы билдирген. Андагы маалыматка караганда 16 декабрда Шавкат Мирзиёев темир жол инфраструктурасы ер аймактык долбоорундагы жүрүп жаткан иштер жана пландар боюнча маалымат алган. Чет элдик өнөктөштөр менен жетишилген макулдашуулардын аркасында долбоорлордун иши алга жылууда. Алардын бири 454 чакырымдык Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолунун курулушу. Анда Бишкекте долбоордун кеңсесин ачуу каралган. Темир жол салууну ишке ашыруунун тартиби жана жүрүшү талкууланууда. Мындан тышкары эл аралык каржы уюмдары менен да сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Жалпысынан 1-июнга чейин долбоордун техникалык, экономикалык негиздемесин даярдоо пландалууда деп жазылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, ноябрь айында Кытайдын Илем изилдөө институту тарабынан темир жол курулушунун алгачкы талай изилдөөлөрү жүргүзүлгөн. 14 сентябрда Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулуш долбоору боюнча кызматташуу тууралуу макулдашууга кол коюлган. Булак супер кежи. Акыйкатчы институту камактагы Нарматованын абалы тууралуу билдирди. Акыйкатчы институтунун кызматкери 4 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Орозайым Нарматовадан кабар алды. Бул тууралуу Говорит ТВ жазып чыкты. Маалым болгондой, Нарматова ачкачылык кармоону улантууда. Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагында камакта жаткан Нарматованын кан басымы 60-90, температурасы 36,7, ал ичинин ооруганына арызданып, ашказан жарасы бар экенин билдирди. Нарматова ачкачылыкты токтотпорун, өзүнүн камалышын саясий куугунтук деп аларын айтуу менен өлкөнү бир адам башкарыш керек деген позициясын билдирди. Номер 1 тергөө абагынын кызматкерлерине эч кандай дооматы жана арызы жок. Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынын кызматкерлери Орозайым Нарматова ачкачылык кармап жатканын ырасташты. Алардын маалыматы боюнча ал суу гана ичип жатат деп айтылат маалыматта. Булак Назар Ньюс кежи.